мамлекеттик социалдык заказ деп атайын ошол жеке менчик бала бакчаларга дагы кээ бир категориядагы биздин жарандар балдарын берсин үчүн мамлекет кеминде эле 50%, жок дегенде эле 50% ошол акыны төлөп атат. Ушуну дагы биз кадимкидей көрөлү дедик да, кандай биздин Кыргызстанга бул формат канчалык мындай тарайт деп. Ошо Бишкек шаарында пилотту өткөрдүк дагы. Эми быйыл Каракол, Балыкчы, Токмок, Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен шаарларында баштадык да ушул жумушту. Балким биздин ошол врачтарыбыз, мугалимдерибиз жана башка категориядагы адамдарыбыз дагы балдарын ошо жеке менчик бала бакчаларга дагы алып бара башташат. Аларга оңоюраак болуш үчүн биз ошо мамлекет кеминде эле жок дегенде эле 50%-ын өзү төлөп жатат. Дагы бир абдан алгылыктуу, бир жакшы ишти айткым келип жатат. Бул мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу мамлекеттик стандартын иштеп чыгарып, анткени жашоо өзгөрүп жатат. Талаптарыбыз дагы, ата-энелерибиз дагы, балдарыбыз дагы деле заман өзгөрүп жатат. Ошондуктан биз ал стандарттагы талаптарды жана башка нерселердин баарын карап чыгып, эксперттер менен, ата-энелер менен баардыгы менен карап чыгып туруп, азыр бекитүү процессинде аяктап баратат да бул процесс. Мектептик билим берүүдөгү абдан алгылыктуу нерселерге кыскача токтой кетсек, бул ошондой эле мектепке 1-класска электрондук каттоо. Бул дагы Бишкек шаарында өткөн жылы абдан аябай кызыктуу, бир жагынан татаал, бир жагынан абдан кызыктуу пилот болду. Азыр эми Ош, Жалал Абад, Кызыл Кыя, Сүлүктүү, Токмок жана Кара Балта шаарларында мына быйыл тарата кеңейте баштадык. Бул дагы абдан адамдардын көпчүлүгү айтып калды, бул дагы абдан оңой экен. Үйдө отуруп алып эле балабызды жашынакай каттап койсок, барып кыйналып баягы улам мектепке чуркай бергенден көрө деп.